Көркөөнүн тукумдары. Автору Асанбек Кулманбетов. 3-бөлүм. Жеңеке, врач чакырсак болбойт окшойт. Жок, кереги жок дегендей баш чайкаган Айжамал өйдө боло берип, эптеп үйдүн босогосуна жетип отура калды. Бир колу менен ичин баса, бир колу менен жер таяна, абысынына жаңсай шыбырады. Суу, чылапчын. Абысыны чылапчын суу көтөрүп киргенде ич кийимин тизесине чейин араң чечип, Айжамал сулук жатып калган. Анын абалын көрүп, ого бетер колдору калчылдап, эмне кылаарын билбей кетти абысыны. Айжамалдын ич кийимин шыпырып чечип жиберди дагы, этегин көтөрө алып чочуп кетти. Анын үнүнөн эсине келе түшкөн Айжамал колун сунду. Абысыны колунан алып тартып, өйдө кылып жатып, мукактана минтти. Жеңе, боюңан түштүбү? Карасаңыз, тирокмуш. Айжамал да карбаластай этегин ача берип, ачуу чаңырып алды. Бирок заматта өзүн колго ала, чүпүрөк берчи, болсоң чүпүрөк, дей берди. Көзү көрүнгөн шумдукка ишен албай алактаган абысыны чүпүрөк таап келе калып, Айжамалга сунду. Айжамал калчылдаган алсыз колу менен этегин ача, болоору болуп, боесу канган соң, эки чатынын ортосунда кан аралаш жаткан түйүлдүктү колуна ала, чүпүрөккө ороп кирди. 2-3 ай болуп калган түйүлдүк кадимкидей күчүк болуп калган эле. Абысыны не ишенерин билбей, не ишене албай көзүн жумуп жиберди. Ишенейин десе 4 аягын, тумушу кулактарын көрбөдүбү? Ишенбейин десе оошумдугай дебейди. Эси дарты азыркы абалда гана болуп турган абысыны Айжамалдын баягыда карышкырды издеп жоголуп кеткенин, карышкыр менен кайра көп күндөн кийин келгенин, Касымдын зордукта бейгидей убактысы болбогонун билген жок. Айжамалдын суранам, туалетке таштап салчы, жан киши билбесин, макулбу, ошентчи, деген өтүнүчү менен канчалык жийиркенип турса да, оролгон чүрпөлөрдү колуна ала туалетке чуркады. Кимге эмне деп айтаарын жыйынтыктай албай, босогоно аттады Касым. Анын ырайын көргөн катын баласы чочуп кетти. Үйлөнгөнү мынчалык абалын билген да, көргөн да эмес Нурмира. Кыйкырып эле тура калды. Кокуй, ырайың эмне болуп калган? Бүгүн жумушка барбаганыңдын сааты болдубу? Эмне балекетке кабылдың я? Айтчы. Касым үнсүз баш чайкай. Келе, жылуу суу бер, деди. Бети башы, көкүрөктөрү каршы терши тытылып, тилинип турган эле. Буларды көрүп коркуп чөйөлөнгени менен, баягыдагы Касымдын бетиндеги тытыгы дагы ушундай из экенин эстей койду Нурмира. Касымдын да айта албай, тымпыйганы ого бетер шектентип турду. Аялдыкка салып, ажаанданып, оозу тынбай атты. Сенин бир балекетиң бар. Баягыда эле ушундай тыттырып келгениңди билесиңби? Изи мына, булардай болчу. Сени бир эле аял тыта берсе керек. Болбосо айтпайсыңбы? Же милицияга билдириш керек. Милицияны укканда Касым баш көтөрө калды. Аялын чакчая карап минтип жиберди. Ой жаагыңды жаап калчы, бай болгур. Сен милицияга билдире койсоң эле бардыгы чечиле калат дейсиңби? Кичине жаныңды жай алдыра турчу. Айтып берем да. Бирдеме болуп баратасыңбы? Ушу сенин чечкинсиздигиң өтүп кетет да. Же күнү өзүңдө гана болуш керек. Анан мени тыйып коесуң да. Бу сапар тимге албайм. Же сен айтасың, же мен таап чыгам сырыңды. Кана айт, кайда болдуң? Токтот дейм. Токтотпойм дейм. Токтотпойм. Же мен керекмин сага? Же алдагынтып чаргытып сүйлөбөй эле кой мага. Канчалык жини кайнап, эзели кыйкырбаган аялынын жагына колун ойнотуп жибергиси келсе да, саамга аярлай калды. Кантсин анан? Мукактанып эле айта албай атса, дагы тыям деген менен ого бетер ажаандатаарын түшүндү да, акыры билдирүүнү туура көрдү. Бирок билдиргенде эмне болот? Жулунуп барып Айжамалга асылса, ал Нурмираны жөн эле 2 чаап бир жутпайбы? Айтпай койсо такыр эле болбой баратат.
айтканда кантип айтат? Кашайгырдык. Бир кезде жолукту эле, асыла койдум эле, анан сүзүп кеттим эле. Ошон үчүн баягыда тыткан дейби? Ошондо эле ишене коебу? Аны айтпай койсо, баягыда эмне тыттырдың? Деп кайра баштайт. Атаның окуя-ай, бир азаптуу күн болду го. Тилин жутуп алгандай үнсүз чайналып турду. Аны билсинби? Нурмира эки инин ала жагы ылдый жаш куюлта силкилдетип жиберди. Эмне унчукпайсың? Эмне тилиңди жутуп алдыңбы? Билип турам. Ушу күнөө бар сенде. Болбосо мас эмессиң. Же жинди, же келесо эмессиң. Мени эзбегин сен. Кийинчерээк таптакыр эле өзгөрүп кеткениң бекер эмес. Дулдуй унчукпайсың. Менин айтып аткан сөзүмдү укпайсың. Же тескери түшүнөсүң. Андай эле башың башкага айланып баратса, ушундайда ачык айт, кыйнава. Касым кайдан жини келип кетти, ким билсин. Нурмираны эки колдон ала силкип ыргытты. Учуп түшкөн Нурмирага сөөмөйүн кезек кыйкырды. Эзип бүттүң го, акмак катын. Угушуң керек болсо, оң кулак, сол кулагың менен жүрөгүң жарылып кетпегенде ук. Менин бетимде бир желмогуз карышкыр аял тытты. Атүгүл чубактын аялы болбосо, ким билет эле, кокомду жулуп алмак. Ал сен шекшигдей менин ойношум, же досум эмес. Ал менин, биздин душманыбыз. Көрүнгөндүн башын айтып, ажылдагандан башканы билбейсиң. Сыдыктын карышкырын аялынан жашыртып, сойдуртуп алып келип бергенбиз башкармага. Биз менен кошо келген аялы билип калды. Ошонун саатынан кечээ күнү башкарманын конторасынан талап чыгылган. Анан кайнесинин үйүнө алып барганбыз. А бүгүн кантип калганын билейин деп баргам. Жин оорусу кармап, карышкырды уурдап келесиңер деп асылып, тытмалап жиберди. Ал кандай катын экен? Сагалы жетип, тытмалап жибергендей. Ал тытып атканда жалдырап туруп бердиңби? Мен барайын чага, 12 машаяк болсо да, ошондон келгенди көрдүм. Өлүүңдү гана көрөйүн десе. Ал буттана бурулуп бараткан Нурмираны дагы бир кармай калды Касым. Кайкырып ийди. Эй, келесо, ал сени эки чайнап бир жутат. Билсең, ал жөн эле аял эмес. Желмогуз деп атпаймынбы? Керек болсо, бая уулубузду жара тартканда ушул. Ошон үчүн ага асылганды коюп, сак болгоноң. Балдарды кайтарыш керек. Антпесе бирди кылышы мүмкүн бул желмогуз. Бул желмогуз болгондо да карышкырдын тукуму экенин билип турам. Ооба, ал карышкыр. Нурмира бир саамга Касымды тиктей нес боло түштү. Уккан кулагына ишене албай турду. Эмне деп дөөдүрөп атат деген ой. Эмне? Эмне деп атасың, Касым? Көрдүңбү? Сен менин айтканыма ишенбейсиң. Аны өчөстүргүчө алдап соолап, көңүлүн алдаш керек болчу. Ал болсо мага алданмак түгүл, абийиримди кетирди. Аянан карышкыр экенин кайдан билип жүрөсүң? Жарга такала түшкөндөй болду Касым. Үн катпай отургучка отурду. Эки колу менен башын мыкчый, өткөндөрдү көз алдына чууртуп аткансыды. Башынан айтып бербеске чарасы жок эле. Бирок анын баарына Нурмира ишенип, токтоолук менен маани берип угушу керек болчу. Ал үчүн биринчи Нурмиранын көңүлүн тынч алдыруу зарыл эле. Өзү да бир аз кызуулана түшкөн эме үнсүз отуруп калды. Эч нерсе түшүнө албаган Нурмира делдирей Касымдан сөз күттү. Бир топко барып, оор күрсөнө сөз баштады. Баягы кышындагы Аксайга чөп ташып атканымды билесиңби? Ошондо бир жолу түн ичинде келатканда кабылгам. Бир бөлтүрүк көтөргөн келин жол тоскон. Анан ал түшкөндөн кийин эле машинем оң жүрбөй бузула баштады. Кара мышыгы бар неме окшойт. Бир жерден аларды жерге түшүрүп коюп, оңдоп атып, капысынан от алдырып, жерде турган аялды салбай айдап жөнөдүм. Ал аял машина менен кошо жарышып чуркап, машиненин алдына урунуп алды. Катуу кыйкырыкты угуп карай алсам, жанагы аялдын өңү карышкырга айланып кетиптир. Анан ого өтер газды бастым. Эң негизги окуяны кайпытып кетти Касым. Анан кантмек? Сулуулугуна суктанып, кабинага басып калгам. Бөлтүрүгү мойнума жабышкан. Калп эле машина бузулгандай кылып, алар түшөлекте айдап жөнөгөм демек беле. Таң калып калгам. Чын көргөнүмдү, же көзүмө көрүнчү көрүнгөнүнө түшүнө алган эмесмин, билесиңби? Бетимди биринчи тытканда ошол болчу.
Сыдыктыкына жем алып барганда мени таанып, бетим асылган. Кантип чыдап жашырып жүрөсүң, Кокуй? Чыдабаганда эмне кылам? Менин айтканыма ким ишенет? Каралдым. Уулумду да ошо жеп жутканына көзүм жетип турат. Көз жеткен менен эмне кылып даттанмак элем? Эгер биз дагы өчөштүрсөк, анда эле тукум курут болорубуз анык. Анда да ал аялды карышкыр деп кимге далилдей алмаксың? Бирок анын куулганын өз көзүм менен көргөм. Анан эмне? Ушул бойдон унчукпай коюш керек деген турасыңбы? Жок, 12 жыл мугуз болсо дагы бетин апчып, керек болсо аттырып салыш керек да. Деп кыйкырмыш болгону менен Нурмиранын мизи кайта түшкөн. Касымдын сөзүнө ишенер, ишенбесин биле албай турду. Акыры Касымдын тилин албаска да аргасы калбады. Балдарга сак бол, балдарга деген акылына муюп, тилин тишине катып, саксынып калды. 2 күн өң алеттен кетип, тал муурсуп жаткан Айжамал 3-чү күнү эртең менен абысынын жанындай көчөгө чыкты. Ага эртең менен мындай деген: мени ээрчитип башкарманын, анан жанагы Усуп ферманын үйүн көргөзүп койчу. Конторго баргандан уялып турам. Үйлөрүнө барган учурларында барып сүйлөшүп, жумуштарымды бүткөрүп алайын. Айыл ишин билбеген Айжамал жуулукту чекеге түшүрө салынып, кымтылана кийинип, абысынынан ар кайсы үйдү сурап баратты. Акыры заңгырата кооз олуп салынган Усуптун үйүнүн тушуна жетти. Саал аярлай кылып, ачык турган дарбазанын эшигинен иш жагына көз жиберди. Ичинде кытылдап күлүп, бажырайган ак бантик тагынган 6-7 жашар кыз менен андан 4 жаш улуудай болгон бала экөө ойноп аткан. Аларды көрүп, эмнегедир көзүн кызарта карап калды. Эмне кирип көрөсүзбү? Деген абысынынын сөзү селт эттире жулун улантты. Бир топ басышып, короо жайы сепилдей бийик, кызыл кирпич менен курулган үйгө жетишти. Мындай караган кишиге киши кирип чыга алгыс жашуун мекемени элестетет. Огород жагына айлана басып, короонун арт жагында, огороддун четинде турган туалетке чыкчу эшик бар экенин байкады. Анысы дагы кыңайып ачык турат. Унчукпай кайра басышып жолго түшүштү. Абысынына дагы эч нерсе дебеди. Кабагын ачпаган Айжамал абысынын таң калтырып турду. Бир убакта Айжамал тикирее карап сурап калды. Гүлай, суранам, буйман түшкөнү жөнүндө оозуңан чыгара көрбө. Бир сен, бир мен билейин. Кайнагаңа доктурдан аяктым деп коеюн. Ай, ушул окуяга Сыдыктагы аралашкан болуш керек. Касымдар үйдө турганда Сыдык кирип чыгып эле эшикте жүрдү эле. Усуп менен Касым сое калгыдай болгон жок. Анан ким сое калды? Ой Кудайым-ай, ойлоштон дагы коркуп турам я Гүлай. Сыдыкпы? Сыдык сойдубу көк жалымды? Гүлайды кучактай солкулдап ыйлап жиберди. Шашкалактаган Гүлай жооткотуп кирди. Жеңе, эмне эле мынча кабатыр болуп атасыз? Бул оору болуп, боесу канган тура. Эми бир карыш гүл үчүн дагы ушунча капа болосузбу? Башкарма кыстаса, абам сойсу сойгондур. Эмне? Айжамал чаңырып жиберди. Гүлайды кое берип, калчылдап барып диванга отуруп калды. 2 колу менен башын мыкчый кооруп атты. Гүлай, сен дагы ушинтмек белең. Сен түшүнбөйсүң да. Ал деген, Көкчал деген менин... Сөзүнүн аягына чыкпай токтоду Айжамал. Бир саамга үнсүз жер тиктеди. Биткеден кийин бир жактан күч алган немедей ордунан тура калды. Эгер күнөөлүү Сыдык болсо, билбейм, анда эмне кыларымды. Эзели кечирбесмин. Башкарманы, Усупту, Касымды бирдин ичинен чыгарам. Эртең менен таң атпай эле башкарманын үйүн көздөй самсып келе башташты. Кирип чыккан элге табышмак болуп турду. Эч ким биле албайт. Үйүнө доктор чакырган экен. Ошол гана жер аттарын таңып, укол сайып атыптыр. Элгил эмес, үй бүлөсүнө дагы табышмак дейт. Башкарманын төшөк тартып жатып калышы. Андан да бети башынын тамтык чок тытылышы. Кийимдери дал-далынан айрылып, көкүрөгүнө матырылган тиштин издери. Бир башкармадан башкага али белгисиз эле. Айыл деген эле эмеспи? Түркүн божомолду чыгарышып, айыл ичине уудуу кеп жүрүп кетти. Бети башындагы
колу бутундагы тытындыларды көрүп калгандар. Бу башкарма итке таланса керек. Же шайтан азгырып, же тумшукту бирөөгө кабылып калгандыр. Бир сөз айтканга жарабай, тилден калыптыр. Көзүн жылтыратып, сурагандарга баш чайкап, же ийкеп гана жооп берет экен. Балким катуу чочуса керек. Эмнеси болсо да бир сыр бар дешет. Сырттан усуп киргенде башкарма көзүн жумуп, уктаган кишидей жаткан. Опур-топур элди үстүнө кийирбей, жакшы эле дешип, аялы, бир туугандары ооздон эле кетип атышкан. Башынан жакшы мамиледе жүрүшкөн жалгыз келген усупту кийирип жиберишкен. Ал аста басып келип, "Кандайсыз?" дегиче башкарманын колун кармады. Башкарма ыргып кетчүдөй чочуп, көздүн кыйыгы менен усупту карап алды. Билинер билинбес титиреген колун суна усуп менен учурашып, ойноктогон көздөрүн кадалтты. Өзүн биротоло кыйнап атып үн салды. "Усуп, жанагы желмогуз катынды жайлаш керек. Антпесе сенин дагы, Касымдын дагы түбүнө жетет. Мени ошол катын желмогуз тура. Алым жетпей койду. Бирок мен гана билем. Анан сен эч кимге оозуңан чыкпасын. Ким көрдү кылыш керек. Өзүңдүн колуңан келбесе Касымга айт. Айттым го, өзүңө дагы сак бол. Усуп, дагы айтам, киш укпасын." Усуптун денесин коркунуч басып, ымыр-чымыр болуп кетти. Ал башкармадан мындайды күткөн эмес. Эми эсине келе Айжамалдын көк чалды бергиси келбегенинен бир нерсени болгоолой ичиркенип алды. Бир кезде Айжамал бир максат орундалган немедей маашырканып отурган. Башкарманын капканга түшкөн суурдай тывырчылаганын. Акыры, "Эжекебай, кечирчи. Айтсаң болмок экен. Айланайын, Айжамал. Өмүр бою кулуң болоюн. Балдарымдын убалынан корк. Эми алар атасыз калбасын. Сен жаш эмессиңби? Буюрса, далай балалуу болосуңар. Кагылайын. Алдыңан кыя өтпөй жүрөйүн", деп жалынганын эстеп жылмайып алды. Кып-кызыл көздөрү сурданып, колунан келсе бир нерсени мыжып алчудай. Колдорун ушалап, тынымсыз ары берип баса баштады. Капысынан тык токтоп, башын мыкчып алды. Ички сезими көмөкөйүн жарып чыкчудай айкырып атты. "О Кудай, мен эмнеге бактысыз жаралдым экен? Жалган дүйнөгө алып келип, өзүңөр эмне үчүн макулук, көркөөгө айлантып кеттиңер эле? Ата, апа, аты жакшы бул турмушка жаратпай койсоңор эмне? Же жаратканга жараша биротоло адам катарына кошуп, же айбан кылып койсоңор эмне? Кантем? Кандай кылам? Кыз өмүрүм кылыктанып күлүп өтпөдүбү? Эми мына адам катарына кошула баштаганда, ай, арман-ай, кайдан да чоң энемдин дубасын үйрөнүп ала койдум эле. Эми чындап эле күйөөм адам болуп турса да, бөрү менен жалгаша беремби? Бетим ачылбаса экен. Абысынымдын оозун кантип жабам? Сыдыкка эмне дейм? Же Усупту, Касымды, атүгүл Сыдыкты да биротоло жайлап, жергезип, тентип кетсемби карышкыр болуп? Ошол бойдон өлгүчө бөрү бойдон жүрүп, бөрү баласын көбөйтүп, бөрү болуп кала берсемби? Жок. Сыдыкемди кантип өлүмгө кыям? Ал бирок көк чалымды өлүмгө кыюуга жардам берген болсочу? Жок. Ушул маалда өзүнүн түндөгү кыйналганын эстей калды. Ооба, катуу кыйналган. Болгондо дагы карышкырга айлана албай кыйналган. Түнү кырылдап, көзүнөн от чачып, тиштери арсайып чыккан. Тырмактары уштанып чыга түшкөн. Бирок таптакыр карышкырга айланбай койгон. Эгер карышкырга айланганда жалынмактан эмне кылса дагы башкарманы суу калтырмак эмес. Жөн эле кол коосун жулуп алмакта баса бермек. А түндө эмне болду? Жарым жан немедей тытмалап, тиштегилегени менен алы жетпей койбодубу? Аңдып отуруп, туалетке чыга берген башкарманы бир секирип, арылдаган бойдон кокосунан жулуп өтмөк. Тилекке каршы анта албай калды. Арылдап секире албай, акырын чуркап жетти.
Дегенде томполоңдогон семизнеме катуу каршылык кылды. Бирок капысынан атырылган караандан коркуп кеткендиктенби, же деп бок курсак болуп, ак кол болуп калганга чарчай түштүбү, айтор жеңилип баратты. Жырткычтай кырылдап, көздөрү оттой жанган, чачтары апсыйган, аялсымал тирокмуш караанга моюн сунуп бараткан. Аңгыча жырткычка айлана албай, өзүнүн да күчү кайтып бараткан Айжамал көзүнүн жашын жута ый аралаш буулуга күч менен шыбырай тытмалап атты. Жексурлар, айвандар, таш боорлор, балаңардын күнүн көрбөй калгырлар. Мени сыздаткандай мен эмне кылдым силерге? Менин көк чалам силерге көп көрүнүп калды беле? Акыры жайлап, жеп тындыңарбы? Мен да силердин түйүңөргө жетем. Азыр сени жайлап, андан кийин Усупту, анан Касымды жок кылам. Ансыз менин көксөм суубайт. Мен силердиби? Деген Айжамалды таанып, жедеп алдан кеткен неме жан суугалап кирген. Ошондо гана алы кеткен Айжамал: айтып коеюн, менин артыман түшсөңөр өзүңөр деле эмес, үй бүлөңөр менен тукум курут кылам. Жер үстүндө баспай каласыңар, деп башкарманы таштай сала куруу аркылуу сырткатып чыккан. Артынан айыл иттери ызы чуу түшүп, же жакындаша албай ажылдап калышкан. Кызуу уйкуда жаткан кайнисинин короосуна кирип, жыла басып, жаткан бөлмөсүнө өтүп кеткен. Азырда башы маң, эмне үчүн кашкырга айлана албай калды? Эмичи аста басып сырт жакты байкап келди да, кирип келип, төрт аяктай тура калып, силкинип алды. Канчалык жандал бастабасын, куула албады. Чарчап, алы кеткен неме оор үшкүрүнө отуруп калды. Өткөндөгү чубактын кошуна медсестрасы сайган укол канына таасир берип, дубанын күчү жетпей атканына акылы жетпеди. Атын кайра тебинип, камчылана бастырган Усуптун ою уйгу туйгу болуп келатты. Ою 10 санаа болуп, жүрөгүн коркунуч ээлей, түрсүл согот. О Кудай, кайдагы балайга кабылдым эле го, кой. Кандай кылам эми? Жайлаш керек деген эмнеси? Ким көрдү кыл дегени го? Ого кой, бу карышкыр менен киндиктеш катын беле? Болбосо бөрүгө мынча эмне күйдү? Капырдын эстен танып жыгылганы жаман болчу. Баягы карышкыр жоголуп, артынан Сыдыктын аялы жоголуп деген бекер эмес кеп го. Эми кантип? Атаны окуяй, эмне болсо дагы Касымга жетейинчи, деп түз эле Касымдыкын көздөй бастырды. Бул маалда бетинин жарасынан айбыгып, сыртка чыга албай жаткан Касым балдары менен жаңы эле чайга отурган. Усупту көрө сала жүрөксүй тура калды. Касымдын бетин көрүп, Усуптун жүрөгү болк кетип алды. Касым менен кол алышып учурашып, төргө өттү. Улам Касымды кылчактап, ичиндеги оюн билдире албай атты. Касым да Усуптун бекер келбегенин тойду. Көздөрү сырдуу тигилишип, биринен бири оозунуп сөз баштоодон тартынып турушту. Акыры чай урта отурган Усуп ментти. Касым, башкарманын төшөк тартып калганын уктуңбу? Жок, эмне болуптур? Ого бетер бир нерседен шектенген Касым карбаластай түштү. Нурмира да Усуптан сөз күтүп калды. Укпасаң, башкарманы тиги Айжамал коркуткан тура. Я, эмне кылып? Иши кылып, Айжамалды жок кылбасаңар, Касым экөөңөрдүн дагы түйүңөргө жетет. Ал желмогуздун каары жаман окшойт, деди. Касым дал ушуну болгоолоп турган. Оор күрсүнүп алды. Акыры ага дагы барган тура. Буйрук окуй болду го. Ушу жалгыз аялга жем болушабы я? Ичи уйгу туйгу болуп кетти. Касымдын жүнү тура албай, тынчы кетип атканын, бетиндеги жаңы тытылган издерди көрүп, чыдай албай сурап жиберди. Жумушка эмнеге чыкпай калгансың? Бетиңе дагы так салып алгансың го? Анын бетиндеги так да жөндөн жөн эмес экенин шектенип турган. Акыры укту. Касым муштумун түйүп, кыжырдана кыжынып алды. Столду бир муштай бакырып ийгенин өзү дагы сезбей калды. Ошол акмактын кылганы. Бул желмогуздун көзүн тазалагандан башка арга жок. Аныбы?
Аны жайламайынча тынбайм эми. Усуптун кабасы гана түштү. Кантип байдактарды билбей турган. Кудай жалгап, өзү жулунуп атпайбы? Эмнеси болсо да бул ишке аралашпай калганы жакшы болмок. Ансыз да Кудай урганда, кайданда жүрүп арачы боло калганына өкүнүп аткан. Эми ого бетер жиреп кетти. Андай түндө чыккан жортулчу немени түн ичинде барып эле ким көрдү кылыш керек? Болду, жан жай алат. Антпесе баягы баштыктагы терини сен алып бергениңди көрбөдү беле? Эми сенин көзүң эле эмес, үй бүлөң асылышы мүмкүн. Ошон үчүн түн кире Чубактын үйүн аңдып туруп, бардыгы уктагандан кийин эле кирип барып, башына шейшебин орой салып эле ар жакка ары бери кылып салыш керек. Яаба, ал катын Касым экөөңөрдөн дагы куу болсочу. Силер аны аңдып турганда, силерди аңдып туруп көзүңөрдү тазаласачы. Эмне, силер бара койгондо эле ичинен илинип турган үйгө оңой кирип кетесиңерби? Силер камыңгыча ал бакырып, анан Чубак эл чакырып, көзүңөрдү жайнатып, кишенге колуңарды тосуп берип жүрбөгүлө. Же ал канчыктын карышкыр экенин элге далилдеп берчү бир нерсеңер барбы? Жок. Оңой эле силерге жайлантып койчу нем эмес го. Бир эмес, эки-үчөөңөр зирилдеп атасыңар, деди Нурмира сөзгө аралашып. Жүйөлүү айткан кепке эки эркектен муй түштү. Бир саамга ооз ача аралашпай, бири-бирин суроолу тиктеп калышты. Анан кантишмек? Колдон тикенек сууругандай кеп эмес да. Бирөөнү булгунду дагы желмугузду жайлай коюш деген. Анан калса мал мууздай калалы деп атышкан жок да. Желмугузду өлтүрөлү деп атышпайбы? Экөө тең үнсүз үңкүйүп отуруп калды. Дагы эле жаны жай албаган Усуп үн катты. Я Касым, эмне кылсам дейсиң? Кандай жолун табасың? Же мындай четирээк бирөөнү жумшасакпы? Таба аласыңбы ошондой адамды? Нурмира дагы туурадан чыкты. Аба, эмнеге Касымдан сурап атасыз? Касымды сала берип, өзүңөр четте калалы деп турасыңарбы? Силер суудан кургак чыккыңар келип турабы? Ансыз да жанагы жайылып калгыр башкармаңар кылган турбайбы? Кылгылыкты. Анын ач көздүгү болбосо, кайдан жүрүп Касым бул ишке аралашмак эле? Сиз түртө салгандан көрө чогуу ойлонуп, чогуу иш кылганыңар оң. Эгер ал карышкыр, желмугуз экени чын эле болсо, элге далилдегиле да. Андай эле силерге дагы түн катып, кол салат десеңер. Мылтык алып, жолун тосуп аңдыбайсыңарбы? Капыстан келип калса, алыңар жетсе, ошондо капканга түшүрсөңөр. Анан эл ишенбейби? Касым чарт жарылып кетти. Ой акылдуусунасың да. Кана, эмне кылса дейсиң? Эмнени билгениң бар? Айтчы. Үчөө көпкө чейин талашып тартышып атып, бир чечимге келишти да Усуп аттанып кетти. Ал Касымга огу менен мылтык таап келип бермей болду. Өзүнчө жылмайып жиберди Айжамал. Азыр анын жүзүн көргөн киши жанынан түңүлмөк. Анан кантип? Өңү куп-куу болуп, мурду кыпчылып, ойноктого көзү кирип турат. Тим эле сүлөкөткө жан киргизип койгондой. Баягы кызылы кызыл, агы ак, моймулжуган карагат көздүү Татынакай Айжамалды табыш кыйын эле. Жанагы башына кылт этип түшө калган максатын ишке ашырууну ойлоп атты. Ал үчүн бир ордунда тура албай чебеленет. Эшик менен төргө кеминде 15 жолу басып жиберди окшойт. Жели басып, дарбазага жетип келет да кайра үйдү көздөй жөнөйт. Аңгыча диванга көчүп басып отуруп, мыйыгынан кылтыйып күлгөн Элтуйду эстеп калып, анын бая күнү таң атпай Касымга баштык берип атканын, биртке таш эле балдарга берип кой деп бакылдаганын эстей, жүрөгү муз боло түшкөнсүдө. Ордунан атып тура калды. Элтуй, сен экенсиң, кантип гана колуң барды? Каралдым-ай, сенин колуңан мерт болгон экен го. Колуң сынып кор болуп калгыр, Элтуй. Сен ушуга кантип бардың? Кантип даап, кол салдың? Сени жөн койбойм, Элтуй, деп өксүп жиберди. Шырдак үстүнө тизелип отуруп, сапсайган чачын жыйбай, жер муштагылап шолоктоп атты. Аңгыча сырттан абысыны кирип келди. Кирип эле селейип калды.
Абысыны киргенин элес албай, жер муштагыла ыйлап аткан. Чачы сапсайып, денесин жаап калган. Бир саам тиктеп турду да, көңүлүн бурганга батын албай чыгып кетти. Айжемалды уксун деп, полду дүңкүлдөтө басып, чака чукаларды калдыратып, ооз күйдө чай даярдап кирди. Ооз күйдөгү абысынын дабышын угуп, өзүнө келе түшкөн Айжемал өйдө болду дагы, чачын жийип, бети башын аарчып, жуунганы сыртка чыкты. Оюнда жанагы максатын ишке ашыруу, кандай да болсо аткаруу керек деп көгөрүп турду. Башкарманы түндө бөөрү туткандай тытып кетиптир, деп чай коюп отуруп баштаган абысынын сөзүнөн улам чочуп кетти Айжемал. Бөөрү деген сөз мээсинен кирип, чучугун аралап кеткендей болду. Билип алып, сынап айтып аткандай сезилип кетти. Ошентсе да өзүн колго ала, калп чочумуш болуп, дагы сөз күттү. Эмне дейт? Бөөрү деген эмнеси? Башкарманы бөөрү эмнеге тытмаламак эле? Же кылган кылмышы бар бекен? Жок, бөөрүдөй деп жөн эле айтып атат. Негизи ит эле тытмалаган окшойт. Болгондо дагы өзүнүн эле үйүнөн атүгүл азгырып сыртка чакырып алган окшойт. Өзү бирөөнө дагы бир ооз эч нерсе айтпай атыптыр. Деги эле тилден калыптыр деп атышат. Үстүнө киши киргизбей атышыптыр. Деги кызык, кээ бирөө айтат. Башкармага өчөшкөн эмелер кабанак ит алып келип, түндө агытып туруп кое берген окшойт. Болбосо ошончолук кайдагы ит тытмаламак эле. Кийими тытылып, денесинен тамтык жок дейт. Кудайдын парманы менен аман калган окшойт. Жара тартып кетсе эмне болот десең? Ошо бөөрлөрдүн өчү бар болсо керек. Ошон үчүн итин жиберип талатты да. Бирөөнү көр кассаң терең кас деген ошо да. Деп табалагандай сүйлөгөн Айжамалга таң калып карап койду абысыны. Башкарманыкына барып келели деген абысынына макул болбой койгон Айжамал бир убакта элеңдей карап сыртка чыкты да, дарбазаны ныктай жаап, көчө ылдый жили басып жөнөдү. Баягы абысыны экөө көргөн көчө менен келаткан. Аңгыча көздөгөн үйгө чукулдап, өпкөсүн баса аярлай калды. Эки жакты карап, көчө ээн экенине жеңилдей дарбазага чукулдады. Улам аярлай басып эшикке жетти. Акырын түртүп көрдү эле бек болуп чыкты. Огород жагына кирүүнү көздөдү эле, аяктын эшиги дагы чынжыр менен кулпулануу экен. Дарбазанын оозунан ичин тыңшап турду да, элеңдей эки жакты карап, акырын тыкылдатты. Тым-тырс, катуураак тарсылдатты. Аңгыча үйдөн баягы 10-11 жашар бала менен кичинекей кыз атып чыкты. Дарбазанын түбүнө чуркап келишип, жарыша суроо узатышты. Ким бул? Мен эле, үйдө ким бар? Эч ким жок. Бизде эч жака чыкпай тургула деген апам. Атаңчы? Атам жумушта. Анда ачып койгулачы. Мен кирип апаңарды күтүп турайын. Бала оюнда эч нерсе жок ачып жиберди. Айжамал айланага көз жүгүртө босогону аттады. Эч ким жок экенине көзү жетти. Үйгө кирип отуруп жатып, унутуп бараткан турбаймбы? Ме, жей койгула, деп чөнтөгүнөн 2 момпосу алып чыгып, экөөнүн колуна карматты. Кагаздарын аарчып аткан балдардын колдорунан көзү өтүп, мурду кыпчылып, жүзү бозоруп, көздөрү чычаладай кызарып чыкты. Айжамалдын өңү кудум бөдөнү аңдыган түлкүдөй эле. Экөө тең момпосуйду ооздоруна салды. Бала 1-2 сору эле кабагын тырыштыра калды. Тишим, момпо жесем эле тишим ооруйт, деп момпосуйду оозунан ала коюп, столго таштай салып сыртка жөнөдү. Айжамал чебеленип жиберди. Жей кой. Башкалар көрсө жеп алат. Жеп салчы эми. Жок, жегим келбей калды. Тишим ооруп атат. Сен жеп салчы, деп бөбөгүнө кайрыла ооз күйгө чыгып кетти. Күлүмдөгөн кичинекей кыз тиги момпосуйду дагы шып илип ала коюп, оозуна салып жиберди. Айжамал обдулуп барып туруп калды. Кайра кантип алмак? Аңгыча тиги кыз качырата чайнап кирди. Айжамалдын көзүнөн жалын чачып, кызды тиктей турду. Кыз кытыратып, чайнап жуткан сайын көзү жашылданып, соолган эмедей жалтырап баратты. Отуруп туруп чебеленген Айжамал кулап бараткан кызды кармай калды. Шылкылдаган башын жөлөп, көкүрөгүнө кысып, эшиктен кирип келген баланы
чочуй карап минтип жиберди. Сырттан апаңды көрүп көрчү. Бөбөгүңдүн дагы уктагысы келип жатат. Жаткыра турайын. Бала кайра чуркап чыгары менен Айжамал кызды бууруна көтөрө калды. Атам келатат, апам көрүнбөйт деп чуркап кирген бала Айжамалды оорунан таппай калды. Аркы өзүнүн керебетинде гана бөбөгү уктап жатканын көрдү. Кытылдап күлүп, ар дайым жанында жүргөн татынакай бөбөгү биротоло уктаганын кайдан билсин? Аны бир карап алып, эмелеки аялды издеп, бөлмөлөрдү кыдырып кирди. Эч нерсе көрүнбөйт. Акыры табылбаган соң ийинин куушуруп туруп калды. Бир убакта эстей калып, керебеттин алдын карап чыкты дагы, табылбаган соң туалетти көздөй жөнөдү. Туалетте дагы жок болчу. Кайра чуркап, дарбазадан кирип келаткан атасына кабылды. Жарылдап кыйкырып жиберди. Ата! Атаке! Эмеле чоочун эже келген. Сиз көрдүңүзбү? Үйгө отурган, анан карасам жок экен. Таппай атам. Эмне? Эмне дейсиң? Чоочун эже дегениң эмнеси я? Ал кандай чоочун эжең экен? Деп чоочуган усуп, томполоңдоп үйгө чуркап кирди. Керебетте уктап жаткан кызын көрө жеңилдей түштү. Ошентсе да бир нерсени шекши, үйдүн ичин короо жайды тинтип чыкты. Бирок бир дагы шек шыба жок эле. Эч табылбаган соң гана уулунан такып сураштырып кирди. А уулу болсо болгонун айтып берип жатты. Ошол, анан эшиктен кирсем, бөбөгүмдү кучактап отуруптур. Апаңды карачы, мен бөбөгүңдү жаткырып коеюн деди. Эшикке чыгып, сизди көргөм. Апам көрүнбөй койгон. Анан эле кайра чуркап кирсем эч ким жок. Бөбөгүмдү керебетке жаткырып коюптур. Акыркы сөздү уккан усуп, алдан эмени сезе селт этип алды. Уулунан сурап ийди. Качан турдуңар эле? Апаң кайда кетти анан? Жана эле турганбыз. Апам азыр эле келем деп аялдар менен кеткен. Башкарма ооруп атат. Көрүп келебиз деген болчу. Ошо, жаңы эле турсаңар, кайра эле бөбөгүңдүн уйкусу келип калабы? Аял келгенде эмне кылып аттыңар эле? Ойноп эле отурганбыз. Ойноп? Азыр? Усуп кыз жаткан керебеттин жанына басып барды да өңүлө карап турду. Бир саамга үнсүз карап, карбаластап, чачынан, денесинен сылап ийди. Наристени эки колдоп ала өйдө кыла берип, оозунан көбүк чыгып, башынын шалактаганын көрүп кое берип ийди. Узун кирпиктери төгүлүп, айдай жүзү кубарган, өзүнүн жан биргеси, каралдысы шалк этип жатып калды. Денесин ачуу күйүттүн, коркунучтун муздак сезими аралап өттү. Ошентсе да үмүт үзбөй дагы бир жолу силкинтип, буту колун кыймылдатып, колун Наристенин сол колтугун көздөй сойлотуп барып тартып алды. Көздөрү чакчая, жер тизелей, бети башын мыжып айкырып ийди. О Кудай! Бул эмне кылганың, кокуй? Айланайыным-ай, кагылайыным-ай, каралдым-ай, каралдым. О Кудай! Бул эмне деген шумдук? Балапанымдын эмне күнөөсү бар эле, кокуй? Жайласаң мени жайлабайт белең. Кенедей Наристеме неге жабыштың? Чүрпөмдү коюп, менин жанымды сууруп кетсең эмне? Ушинтип эле карайлап каламбы, я? Кагылып кетейиним, берекем-ай. Кызын керебеттен көтөрүп ала койду. Көкүрөгүнө кыса, жаш жууган жаагын кызынын бетине тийгизе солуктап ийди. Кечки жуук усупту күтүп, тынымсыз кирип чыккан Касым бир убакта отуруп калган. Оюнда баягы желмогуз эшиктен кирип келип, чап жабышчудай. Улам-улам сыртка кулак түрөт. Аңгыча Касымды селт эттирип, эшик шарык ачылып, купку болуп, коркуп алган аялы кирип келди. Алаканын шак коюп, үрпөйө минтип атты. Кудай уруптур Касым. Усуптун кызын өлтүрүп кетишиптир. Болгондо дагы уу беришиптир. Бирөө баштан ары тартып жибергендей делдирей түштү Касым. Бүткөн бою ымыр-чымыр болуп, азуусун арсайткан желмогуздун элеси көзүнө келе калган. уу бериптир деген сөздү укканда көңүлүн башкага бургусу келип кетти. Аялы болсо дагы деле чебеленип сүйлөп атты. Билесиңби, силердин канча эле кылганбы дейм. Койчу болбогон кепти. Ал кайдан жүрүп эле кенедей кызга уу бере коймок эле. Апей, чын эле. Өзүң эле ойлоп көрсөң, бир аял барыптыр дагы жанагы балы жок момпосудан берип коюп качып кетиптир. Эркек баласы чырылдап айтып атат. Ошол кезде ферма усубуң дагы барган экен.
Бирок аялды таппай калыптыр. Тим эле көрүмчүдөй жоголуптур. Анан мен ойлоп атам. Ошол желмогус Айжамалдын эле кылыгы болуш керек. Ой, кайдан билесиң? Кыз өзү уланып алып, ошентип шылтап аткандыр. Анан сен да оюңа келгенди бербейсиң, эркек өңдөнүп. Басып барып келбейсиңби? Баланы эртең менен жайына коюп келишет экен. Ботом Усуп менен эртең менен эмне деп сүйлөштүң эле? Бар, азыр эле. Эгер эле Айжамалдын иши болсо, эртерээк, ары бери кылсаңар. Нурмиранын айтканына моюн сунбаска арга таппай калды Касым. Ичинен кыжаалат боло Усуптукуна жөнөдү. Эч шек билгизбей келип калган Айжамалдын тынчсызданганы басылбай турду. Эх, арманда гана калдым. Жарыбагыр десе, баласы жебей калганын карасаң. Экөө жок дегенде 3 күн көзүн ачпай жатканда көрөт элем да. Гүлтүлдөгөн Усупту, жүрөгү жарылып өлмөк. Бала деген кандай болорун ошондо көрмөк. Азыр да оңой эмес деп ойлой, жүрөгү тыз этип алды. Чынында секелек кыз көңүлүнө аябай жагып калыптыр. Аны өлтүрөйүн деди беле. Жок, айланайын, секелек, мени кечиригөр, деп көмөкөйүндө кайкырып жиберди Айжамал. Мен сени жок болуп кетишиңди каалаган эмесмин. Өзүң жеп албадыңбы? Агаңдын дубаланган момпосуюн. Мен агаң экөөңдү кеминде 3 күн көз ачпай уктатмакмын. Ошентип гана атаңардан өч алмакмын. Чыныгы ата болсо, силерди көрүп, жүрөгү айрылып кетмек. Же каргыш тийип шал болмок. А өзүңөр кенедей секелек кыз аман калмаксың. Тилекке каршы агаңдын дагы дубасы кошулуп кетип, өмүрүң кыйылып калбадыбы? Сенин убалың да таккана атаңа жетсин. Бооретимдин жулунушуна кошулбаганда мен ушуга бармак белем. Бармак түгүл ишим да болмок эмес. Эми болору болду. Аягына чейин чыкмайынча жаным жай албас. Жаны тынбай ары бери баскан Айжамал бир нерсе оюна келе жаланып алгансыды. Көзүнө бош калган көр, тытылган бала сөөгү, аны көрүп жүрөгү жарылган Усуп көрүнө калды. Касым киргенде ызы чуу басылбай жаткан. Көзүнүн жашы көл болуп, тынымсыз солкулдаган, ыйдан жетеп агып бүтүп калгандай, колундагы таяк менен жер чукулап отурган Усуп. Касымды көрүп эле ордунан тура калып, өксүп жиберди. Ого кой Касым, ушуну көрмөк белем. Жайламакчы эле жайлады, жемекчи эле жеди. Ушинтип көрүп туруп эле баарынан айрылып кала беребизби я? Эртерээк бирдеме кыл, Касым. Болбосо бул бизди жайлайт. Айланайын Касым. Дели бүгүнтөн калтыра көрбө. Чүрпөмдүн убалы кимге? Кашайып калгырды кашайтыш керек. Усуптун эмне деп айтып атканына түшүнбөгөн эл селейип калышты. Жаналгышты көзүнө элестеткен Касым жанын коерго жер таппай кеткенсиди. Кандай жол менен жок кылыш керек деген ойдагы башынан кетпей турду. Анан кантмек? Замат деле киши өлтүргүчкө айланып калат да. Киши өлтүргүч эме эмне? Бир караганда желмогус болгону менен негизи эле адам эмеспи? Жанагы желмогус деген эме. Деги эле анан жутуу ичидей болгон сулуулугуна не бересиң? Аны жайлап салуу деле оңой эмес иш эмес экенин билип турат да. Анан кантмек? Канткенде бул баледен арылат. Касымдын жүрөгү эзилип турду. Анын шырк эте албай кылчактаганын да сезди Усуп. Бир убакта Касым дейм. Касым, угуп атасыңбы? Бүгүн түнү жок кыла албасак, анда адам болбой калалы. Угуп атасыңбы? Деп кайкырып жиберди. Секелекти алып барып, казылган жайга коюшкан эл чогулуп келип тунжурап отурушту. Ар кимиси коорап, бир бале иштердин болуп атканын кеп кылып атышты. Эмне болсо да сактык керек экенин бекемдешип тарап кетишти. Үйдө тынчтык өкүм сүрүп, кан жутуп өкүттү отурушту. Аңгыча түн бир маал болуп, эл уйкуга киргенде колуна мылтык алган Усуп үйдөн суурулуп чыкты. Сүйлөшкөндөй Касымдыкын көздөй басып, экөө жолугушту да аярлай басып, чубактыкына чукулдашты. Качан гана үйгө жакын келишкенде токтоп, шыбырашып атышты. Кантип, кандай жол менен? Жөндөн жөн эле кол сала коюуга болобу? Деген жүрөксүү кадамдарын бууп койгонсуду. Айланчыктап бир топ басып жүрүштү. Мылтыкты онтойлоп кармаган Усуп
алдынан желмогуздун атып чыгышын күтүп, өзү ушунчалык көксөөсү сууй аткылап атканын элестетет. Антип бир жалаң кыштан арылып, жонунан жүк алып ыргыткандай болот. Бирок кашайып чыкпай атпайбы? Чыкпаган немени кандай шылтоолошмок? Акыры колдорунан эч нерсе келбегенин сезип, мүрзө жака жөнөштү. Кандайдыр бир ошол жактан колдоруна тийчүдөй болуп баратышты. Алар мүрзөгө жакындап келишкени менен денелерин коркунуч аралап чыкты. Эмнегедир коркуп турушту. Ошентсе да аралай басышып, секелектин мүрзөсүн таап алышты да, аман экендигин көрүшүп, көңүлдөрү ылдыйлай калгансызды. Кайра четкерээк басышып, мүрзө көрүнүп турган жерге отура кетишти. Жерге кыная отурушуп, шыбыраша сүйлөшөт. Атаңдын көрүй, жанагы неме ушул жерден бир колго тийип берсем не? Эки көзүн оюп, жаактарын айырып туруп, салаңдаган тилин жулуп алсам Ай ошондо бир көксөөм суйутко. Денесин бырчалап, сөөгүн сөпөт. Усту канын упат кылса дагы аздык кылар. Ай арман ягасым, дегемне деген балеге жолуктук эле. Кайдагы балени башыбызга үйгөнбүз. Баленин баарын баштаган башкарма болбодубу? Анын ач көздүгү болбосо, биз ушундай кыйсыпыр ишке кабылбайт элек. Дегеле ошол башкарманы биротоло жайлап тынса болмок. Же анын аягына чыкпай, эми бизге асыла баштаган эмнеси? Бушундук биздин колго түшүп береби деги? Деп, жини менен буурканактап сүйлөп атты Усуп. Же эмне? Мүрзө кайтаргыч атка конуп, элге журтка шерменде болобузбу? Айтпайсыңбы, Касым? Бир айла тапсаң боло. Бетими тыттырдым эле, бале ишке кабылмак белем. Деп кылчактап турасыңбы? Усуке, антип ойлобочу. Мен сенден жаман айламды таппай турам. Так эле жанагы катындын кылыгы экенин да билем. Баягы өзүмдүн кара чечекейим, көзүмдүн кареги, уулумду мүрзөгө алып келип, чала көмүп кеткен да ушул. Эмне дейт? Оянан эмне ичиңе сактап жүрөсүң? Бушуп кетпей. Билсең ошондо эле жайлап салбайт белең. Жайлагыдай колума илинчеги болбой туруп албадыбы? Үстүнөн кармай албай аттык го. Усуп Касымды таңгала тыңшап отурду. Даана баленин баары ушакта жаткан турбайбы деген суроо көңүлүн кытыгылап жиберди. Чыдабай дагы сурап ийди. Билем дегениң кандай? Аралашып жүрбөсөң, үстүнөн чыгып кармай албасаң, өзүң айткандай балаңдын өлүмүнө себепчи экенин көрүп турбасаң. Ошолор экенин билген үчүн айтып атам. Ошолор дейсиңби? Тиги катындан башкасы да бар беле кокуй. Бар болчу. Болгондо да деп келип, Касым дагы баягы алгачкы айжамалга жолукканын эстей койду. Машиненин ичинен баса калганын, ыркыраган бөлтүрүктүн кежегесине асылганын, желмогузга айланган канчыкты жыга сүзүп кеткенин. Атүгүл бул канчык ошондо эле өлтүрүп салдым деп ойлогом деп алды. Касымдын түшүнүксүз сөзү Усупту биротоло таң калтып койду. Ой, табышмак кылбай айтчы бай болгур. Эмне эле чаргытып атасың? Деп жиберди Усуп. Жанагы башкарманын көзүн кызартып, ушул окуяга туш кылган көкчал бул канчыктын баласы болуш керек, деди Касым ойлуу. Эмне дейт дагы? Мындай баленин баарын кайдан билесиң деги? Усуке, билген үчүн айтып атпаймынбы? Ушунчалык болуп кетерин ким ойлоптур? Болбосо, мен машинем менен сүзүп кеткеним үчүн бети башымды тыткан, уулумдан айрылгам. Бирок алигиче ишенип ишенбей жүргөм. Карышкыр баласынын өчүн алат дегенде да чын экенине көзүм жетти. Өзүнчө айтып, деп түшүндүрүп көрөйүн деп барган бая күнү. Аял сөзгө келбей басып жыгылып, кылгылыкты кылып ийген, минтип бетим асылып, жок дегенде бычагым болгондого, как жүрөгүнө матырып салсам, кутулмак экенмин да. Касымдын улам элестетип сүйлөгөнү Усупка чоң таасир берип, денесин коркунучтун калтырагы басып кирди. Көз алдына бир укмуш көрүнчү аялды элестетип, анын алдында алсыз, мажүрө баладай муунуп жатканы көрүлө калгансыды. Чиркин, жан деген кыйын эмеспи? Эки жакты элеңдеп, колундагы куралга дагы ишенбей, кыйпычылыктап жиберди. Анысын жашыра албай да калды.
Касымды каруудан ала мындай деп ийгенин өзү дагы сезбей калды. Анан эмне кылалы дейсиң, Касым? Мунун тоого кетишин күтөлүбү? Аңдып туруп, ээн эмеспи, үйүнөн жайласакпы я? Жайлар кызымды жайлаптынды. Баш караманы тили оздон калтырыптыр. Сенин уулуңду өлүмгө кыйса, эми өчү деле калбагандыр. Анан тоого үйүнө кетет да. Кайда бармак эле? Ошо жактан бир ыгын таап. Кандай кылсак дейсиң я? Биз бул жерден аңдаганыбыз менен колго тийгизе албайбыз го деп турам. Баса, эл туйдун дагы чоң тиешеси бар эмеспи бул ишке? Түгүл жанагы кашкырдычы ошол айрып бизге салып бербеди беле? Биз жакшылап түшүндүрүп айтсак, ошол эле ит аткандай атып салбайбы? Антпесе бул желмогуз так эле эл туйдун көзүн жара тартат. Касым, ойлонуп көрчү. Балким Сыдыкка дагы айтарбыз. Аялың жөн эле аял эмес деп. Бул канчык сураштырып келсе таап алат. Күйөөсүнүн дагы катыштыгы бар экенин, туурабы? Анын эмнеси бар экен? Керек болсо Сыдык эле жайлап салбайбы канчыкты? Экөө бир топко куурашып, түнкү салкын желге чыйрыгып, жедеп үшүп баратканда кете берүүнү чечишти. Касымды Усуптун сөздөрү дагы муйтуп салган болчу. Мылтыкты белендей кармап, бир сыйра келме келтирип, мүрзөнү аралап чыгышты да жолго түшүштү. Улам мүрзөдөн алысташкан сайын суук менен коркунучтун денени чыйрыктырганы дагы жоголуп, бул балени өздөрү эмес, эл туй менен Сыдыктын жардамы аркылуу жок кылышаарына ишенип баратышты. Улам шыбырт билгизбей жакындаганы менен куурашкан үндөрдү угуп токтоп калды. Мүрзөлөргө жашынып отуруп, чукулдап келди дагы сүйлөшкөн сөздөргө кулак төшөй, жини менен жер тытмалай тыңшап калды. Колдон келмек экөөнүн тең колкосун жулуп алмакка. Бирок соройтуп көтөрүп отурушкан мылтык карыш чылдырбады. Ары жактагы коргондун ичине сойлоп кирип, тигилердин сөз, кыймылдарын аңдып, чочоюп отурду да, алардын караандары үзүлөрү менен коргондон чыгып, эки аттап, жаңы коюлган жаш кыздын кабырына жетти. Жырткычты кырылдаган үнүн чыгара, жанталаша топуракты чапчып ыргыта кирди. Заматты оюп түшүп, наристенин кенедей сөөгүнө жетти. Бул кезде мүрзөнүн жээгиндеги жол менен эки атчан келаткан. Капысынан мүрзөнүн чет жагындагы бир жерден томполоңдоп өткөн нерсени көздөрү чалып калды. Денелерин коркунуч бийлесе да келме келтиришип, жанагы жерге чукулдап калышты. Бирок улам жакындаган сайын аттары үркүп, кетенчиктей баштады. Бул көрүнүш тиги экөөнү ого бетер коркутуп, алыстан болсо да бирөөсүн катты. Эй, ким бар бул жерде? Эмнегедир жым-жырттык пайда боло түштү. Анткени жакын келип калгыча байкабаган неме үндөн селт этип чочуп, дымып отуруп калган. Эки караан бири-бирин үнсүз карай, бир топко туруп калышты. Жөн эле бастырып кетип кала алышпай, жымжырт болуп калганынан да аттарын камчылашты. Кайра-кайра келме келтирип, аттардын жулубай атканы бекер жеринен эмес экенин баамдаша, камчыларын даяр кармап жакындашты. Ошол учурда бөгүп жаткан көркө ырылдай атып чыкты. Үркүп жөнөгөн аттарын ооздугуна ээ боло алышпай калды. Ал эми ыркыраган желмогуз кайда кеткени белгисиз боло түштү. Эртең менен айылдын ичин желдей жорткон кошулоңгон сөз тарап кетти. Түндө бир балени көрүшүптүр. Мүрзөнү казып атканын байкап калышкан экен. Жакын барышса, көрдүн итиби, желмогузбу, айтоор экөөнү качырып сала бериптир. Аттары күлүк болуп араң качышкан окшойт. Болбосо сөөгүн сөпөт, устуканын упат кылышма экен да. Эртең менен барышса, кечөө келе жаңы коюлган кенедей кыздын мүрзөсү ачылып калыптыр. Иттин изи бар экен. Топуракты ачканда ит экени билинип турат. Бирок ошол ит эмес, бир көр казган желмогузго. Тезинен табыш керек. Баса, угуп алып, усуп барган экен. Кызынын ачылып калган сөөгүн көрүп эси ооп жыгылыптыр. Доктурга алып барышыптыр. Тил оозу жок жатат дейт. Милицияны чакырышкан экен. Түп көтөрө издей башташыптыр. Бирок жер жуткандай. Дегеле андай жырткычты көргөн киши да жок дейт.
деген сөздөр ууду болуп атты. Түндөгү арманда калганын эстеп, бир чети кармалып калбаганына сүйүнгөн Айжамал соолуп жатты. Жаңыдан жаткан жеринен тартып аларда келип калганын карасаң, ойда тытмалап туруп, усуптун эшигинин алдына таштап кеткенимде эмне? Көрөт элем усупту. Кызынын тытылган денесин көрүп туруп чыдаганын. Мүрт кетет беле? Деген ойлорго чуулганып атты. Аңгыча түндөгү шумдуктуу окуяны угуп келген абысыны Айжамалга айтып берип отурду. Анан милиция дагы кошулуп издөө салып кириптир деген сөзү сестентип койду. Ушунчалык чуулуп кетерин ойлогон эмес. Оюнда болгону өч алуу эмес беле? Өзүнө запкы көрсөткөндөргө өзүндөй курдук, ыялып келүүнү максат кылган. Өз өчүн алып атса, бирөөнүн кийлигишип, күнөө тагып атканы кантип болсун деген тарезде турду. Эмне болсо да тымызын болуп, сыртка чыкпай турууну ойлоду. Андан көрө кулактар болуп, абысынын угуп турууну чечти. Кайниси чубакка айтып, тоого кеткен машина болсо салып ийсе кете берейин деди. Бир аз да болсо чуу салып алганына көксөөсү сууй түшкөн неме Сыдыкты эстеп, сарсана боло түштү. Кантсе да эринин кучагын сагына түшкөнүн сезип турду. Антип Сыдыкты эстеп атып, анан эмне деп жооп берем? Же бүтүргөн жумуш жок. Эмне кылсам экен? Кой, чубакка эле табыштап, берсе айлыкты алдырайын. Анан чайпай алып кете берем да. Ал деле ойлоп атат го, жоголуп кетти деп. Деген ойлорго берилип кетти. Бирок капысынан өгүнкү боюнан түшкөнүн эстеп, денеси дүркүрөп кетти. Этек алдындагы күчүктү көз алдына келтире көзүн жумуп калды. Өлдүм. Муну Сыдык билсе, кандай гана шорго жаралдым эле. Бирде болбосо, бирде абысыным. Бирөөнү эле шыбырап койсо, окуй, анда эле ишим бүтпөдүбү? Деп башын өкүттүү чайкаглай, көмөкөйүндө ачуу чаңырып жибергенсиди. Чачы самсаалап, тирукмуш абалга келе түштү. Өзүн бош таштай бир саамга делдире отуруп калды. Аңгыча сырттан абысыны кирип, Айжамалдын ырайын көрүп чочуп кетти. Эмне болду, жеңе? Бир жериңиз ооруп атабы? Өзүңүздөн кете түшүпсүз да? Деди эле Айжамал колун жаңсай абысынын жанына чакырды. Отурган абысынын колунан кармай, көкүрөгүнө такай унчукту. Эжекебай, бая күнкү көргөнүңдү оозуңдан чыгарбачы, суранам. Абысын болгондон кийин бир туугандан артык эмеспизби? Мени шерменде кыла көрбө. Кокус эле эл укса, менин өлүмүмө себепчи болосуң. Түшүнсөң, айтчы. Айтпайм деп убада берчи. Очогум бузулбасын десең, тилимди тишиме катам дечи. Өмүр бою алдыңан кыя өтпөйм, Эжекебай. Жеңекебай, анчалык жалдырабаңызчы. Мен эле сизге жаман сөз тийишин каалап турат дейсизби? Мен аны унутуп эле бараткам. Анда суранам. Биротоло унуттум деп убада берчи. Ошентсең? Айжамал көзүнөн кантип жаш чыгып кеткенин өзү сезбей калды. Абысыны жүзүнө арчып жатып айтты. Кутту төрүмдө отурам, жеңе. Дегеле ошо көрүнүштү оозуман чыгарсам, майнеке болоюн. Камсанабаңыз. Сиз деле мен кантип жаманатты кылууга дитим барсын. Эми ыраазы болгондой көзүнүн жашын арчып, оңдонуп отурду Айжамал. Кандайдыр бир сырын айтчудай болуп, камданып барып токтоп калды. Оюнан айнып, жөн салды сүйлөп аткансыды. Эми мени кетиргиле. Эптеп кайным айлык алып берсе, тоого кетчү машинеге салып жиберсе болду. Сыдык дагы куурады го. Мен болсо дагы бир сапар сени менен шашпай отуруп, сырымды айтып берем, макулбу? Ушул маалда сырттан коурашып киши кирип келаткандай болду. Чубактын келинчеги туруп тосуп чыкты. Ал эшикке жете берген эки киши участкалык милиционер менен айылдык кеңешинин секретары кирип келишти. Милиция деген сезим дене боюн дүркүрөтүп, башына тор салгандан корунган жырткычча үйдүн бурчуна барып тыгыла калды. Анысын өзү дагы сезбей, кокус кол болсо өлгүчөктү кармашчу абалда калгансыды. Ойноктогон көздөрү менен экөөнү алмак салмак карап атты. Чубак жокпу? Деп жөн салды сүйлөп орундукка отурушуп,
ар кайсыны кайдыгер кеп кылып калышканын көрүп жүрөгү ооруна келгенсиде. Акырындап өзүн кармап ээн эркин отурууга аракет кылды. Бир эсе жөндөн жөн коркконуна өзүнө жини келсе, бир эсе ички туюмунда булардын бекер келбегенин туюп сөздөрүнө кулак төшөп калды.